Мен bunu ушул 4 ай 5 айдан бери изилдеп, аныктап чыктым. Жакын арада ошол инвесторлорду топтодум. Бул бир эле киши эмес, бир эле Кытай эмес экен. Бул жерде түрктөр кызыктар экен, өзбектер кызыктар экен, пакистандыктар кызыктар экен. Анан кийин бул жерде логистикалык борбор салынмак экен. Бул жерде борбор салынгандан кийин электромобилден баштап ручка, карандаш, тетрадка чейин текстиль полностью ушул жерде швейный фабрикалар курулмак экен. Анан ушул жерден анан кийин борбору болуп, анан бүт Пакистан аркылуу араб өлкөлөрүнө, Иранга чейин ушундай чыгып кете турган пландар болгон экен. Жолугуп мен сүйлөштүм, такташтым алар менен. Анан аларга мындай деп айттым: биз Кыргыз мамлекетинин башчылары эл менен эсептешишибиз керек. Элдин ой пикирин сөзсүз эске алышыбыз керек. Мен эл менен барып жолугуп сүйлөшүп такташып келейин. Эгерде эл макул десе, анда салабыз. Жок, каршы болсо, анда салбайбыз. Менин жеке оюм, өзүм жеке оюм. Бир жерде салсак туура болмок. Анткени бүтүндөй Нарын областын ушул жерде ушул бир эле логистикалык борбор багып коймок. Эгерде бул салынып калса, 25 миңден 30 миңге чейин жумушчу орну пайда болот экен. Салынып баштаган күндөн баштап 1 жылдан кийин 20 миң орун, андан кийин уже толук кандуу иштей баштаганда 30 миң орун. Анын 95% биздин өзүбүздөн иштейт Кыргызстанда. 5% ушу иностранецтер болот. Бул Кытай, Түрк жана башкалар. Алар эми баягы башчылары, анан инженерлери, мастерлери. Калган жумушчу орундардын бардыгы биздин өзүбүздөн болот.